Саламатсыңар балдар. Бүгүнкү темабыз кыргыз тилинен синтаксис жана сөз айкашы. Сабагыбыздын максаты бүгүнкү синтаксис жана сөз айкаштары жөнүндө түшүнүк алуу, сөз айкашы боюнча жалпы маалымат алуу жана сөз айкашынын байланыштарын, айырмачылыктарын билүү жана өз оюбузду туура жана так сүйлөөгө үйрөнүү. Синтаксис деген эмне? Грек сөзүнөн синтаксис бизче түзүү, кошуу дегенди билдирет. Синтаксис кыргыз тилинде сөз айкашы менен сүйлөмдүн түзүлүш мыйзамдарын, байланыштуу кептин түзүлүшүн үйрөтүүчү грамматиканын бир бөлүгү болуп эсептелет. Грамматиканын бир бөлүгү болгон синтаксис сөздөрдүн бири-бири менен болгон өз ара байланышын, ал байланыштан пайда болгон ар түркүн синтаксистик бирдиктерди, сөз айкаш, сүйлөм, аларды уюштуруучу тилдик каражаттарды, андай синтаксистик конструкциялардын грамматикалык түзүлүштөрүнүн түрлөрүн изилдейт жана үйрөтөт. Сөз айкашы деген эмне? Сөз айкашы толук маани берген эки же андан ашык сөздөрдүн айкашынан түзүлүп, түшүнүктүн ортосундагы ар түрдүү мамилени билдирет. Мисалы, темир дарбаза, жаңы клуб, 20 кой, окуучунун китеби, чөптү үйү жана башка. Булар сөз айкашы болуп эсептелет. Сөз айкашында ошол заттын кандайдыр бир белгисин, сапатын, сыпатын, кыймыл-аракетин, санын ачык так билдирет. Мисалы, темир дарбаза бул жерде заттын эмнеден жасалгандыгын, сыпатын билдирип атат. Сандык белгисин 20 кой, канча кой, сандык белгисин билгизип атат. Таандык катышты, окуучунун китеби, кимге таандык экенин билгизип атат. Окуучунун китеби деп атат. Китеп демек окуучунуку. Сөздөрдүн ар кандай эле грамматикалык бирикмеси сөз айкашы боло бербейт. Бардык эле сөздөрдү бириктире берсек сөз айкашы болот десек, бул туура эмес болуп калат. Качан гана эки маани толук маанини берип, бири-бири менен байланышканда гана сөз айкашы болот. Эгер, мисалы, кызыл асман, кызыктуу нан, муздак китеп десек, сөз айкашы болбой калат. Бул жерде бир сөз маани берсе, экинчиси анын маанисин толуктабай калды. Демек, бул жерде сөз айкашы боло албайт. Кызыл асман эмес, көк асман болуш керек. Кызыктуу нан эмес, таттуу нан. Муздак китеп эмес, муздак суу болгондо гана сөз айкашы боло алмак. Сөз айкашы багыныңкы сөз, багындыруучу сөз болуп, эки сөздүн байланышынан пайда болот. Биринчи багыныңкы сөз, анан багындыруучу сөз турат. Мисалы, атлас көйнөк. Бул жерде атлас багыныңкы сөз, көйнөк багындыруучу сөз. Анткени көйнөктүн атластан кандай нерседен жасалгандыгын, көйнөктүн сапатын билдирип атат. Көйнөккө багыныңкы сөз. Бешинчи катар. Бул жерде багыныңкы сөз, бешинчи катар багындыруучу сөз. Сөз айкашынын түрлөрү. Сөз айкашы негизги сөздүн кайсы сөз түркүмдөгүнөн экендигине байланыштуу эки түргө бөлүнөт. Атоштук сөз айкашы, этиштик сөз айкашы. Атоштук сөз айкашы. Эгерде көрүп атасыңар, багыныңкы сөз зат атош, сын атош, сан атош, ат атоштон болсо, атоштук сөз айкашы болот. Этиштик сөз айкашы эгерде негизги сөз этиштик сөз түркүмдөн болсо, этиштик сөз айкашы болот. Мисалы, бакка чыгуу. Чыгуу бул этиш, жер айдоо, кызуу уктоо. Демек, этиштик сөз айкашы жана атоштук сөз айкашы болуп эки түргө бөлүнөт. Сөз айкашынын 4 байланышы жолу бар. Ээрчишүү байланышы, ыкташуу байланышы, башкаруу байланышы, таандык байланыш. Ээрчишүү байланышы менен баяндооштун байланышы. Бул жерде сөз бири-бири менен байланышпайт, сүйлөм аркылуу сөздөр бири-бири менен байланышат. Баяндооч жана аркылуу. Мисалы, мен шаарга барам. Студенттер келишти. Бул жердеги сүйлөмдүн ээлери мен, студенттер, багындыруучу, ал эми келишти, барам жатышат, сүйлөмдүн баяндоочу багыныңкы сөздөр болуп эсептелет. Ыкташуу байланышы. Сөз айкашынын багыныңкы түгөйү багындыруучу түгөй менен кандайдыр бир грамматикалык форма мүчө аркылуу байланышпастан синтаксис жол менен, башкача айтканда сөздөрдүн орун тартиби аркылуу байланышса, ыкташуу байланышы деп аталат. Мисалы, чынчыл жигит. Бул жерде чынчыл деген сөздө эч кандай мүчө, эч нерсе уланган жок.
эки сөздүн бири бири менен гана байланышынан пайда болду. Демек ыкташууда эч кандай мүчө уланбастан пайда болот. Таш жол, чөнтөк дептер, ошол киши, бүткүл аалам, алты китеп ыкташуу байланышы. Таандык байланыш таандык формадагы багындыруучу сөзгө багыныңкы түгөйү элик жөндөмөдө туруп байланышып таандык маани туюндурса, таандык байланыш деп аталат. Мисалы, мектептин багы. Бул жерде бак кимдики экендиги илик жөндөмөсүндө эмненин мектептин багы. Демек бак мектептики. Үйдүн эшик эмненики үйдүн эшиги. Демек таандык байланышта элик жөндөмөсүнүн мүчөсү аркылуу байланышат. Биздин огородубуз. Башкаруу байланышында сөз айкашынын багындыруучу түгөйүнүн лексика грамматикалык маанисине карай алдындагы багыныңкы компонентти башкарып, барыш, табыш, жатыш же чыгыш жөндөмөлөрүнүн бирине келтирип байланышса, башкаруу байланышы деп аталат. Мисалы, бакка чыгуу, бул жерде барыш жөндөмөсү аркылуу. Каяка? Бакка. Алтыга бөлүү, барыш жөндөмөсү. Эмнеге? Алтыга. Улууну урматтоо, бул жерде табыш жөндөмөсү аркылуу байланышып атат. Көрөсүңөрбү? Башкаруу байланышы. Улууну урматтоо. Таштан оор, бул жерде чыгыш жөндөмөсү. Малга бай. Бизден артта, чыгыш жөндөмөсү. Кимден? Бизден артта. Демек башкаруу байланышында барыш, табыш, жатыш жана чыгыш жөндөмөлөрүнүн бирине келип байланышса, башкаруу байланышы болот. Эми тапшырма. Бул суроолорго жооп жазабыз. Синтаксис деген эмне? Башында айтып кеттим. Сөз айкашы деген эмне жана анын кандай түрлөрү бар? Анын эки түрү бар деп айттым. Ошолорду жазып кетесиңер. Атоштук жана ээрчиштик сөз айкашы деген. Ээрчишүү байланышы деген эмне? Айта кеттим. Муну дагы толук жазасыңар. Эми төртүнчү, төмөнкү үлгү боюнча сөз айкаштарын түзгүлө. Сынаточ, санаточ, зататоч, зататоч. Мисалы, жол башчы десек зататоч болот. Жол да зататоч, башчы да зататоч, демек жол башчы. Буну өзүңөр калгандарын түзөсүңөр, дептерге жазабыз.